بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Урматтуу бир туугандар, урматтуу араб тилин сүйүүчүлөр, араб тилине кызыккандар, Аллахтан жардам сурап, бүгүндөн тартып мына бул колубузда китепти окууну баштамакчыбыз. Бул китеп араб тилин үйрөнүүнү каалаган бардык адамдар үчүн кыска жана нуска жазылган белгилүү китептердин бири. Бул китептин аты Дурусул лугатил арабиyyati ли гайрин натикина биха деп аталат. Араб тили сабактары ал тил менен сүйлөбөгөн адамдар үчүн. Аль-Джуз'ул Аввал, биринчи бөлүк. Бул китеп 3 бөлүктөн турат. Колубузда биринчи бөлүгү. Бул китепти ким жазган десек, бул китептин жазуучусу белгилүү алым Фа Абдуррахим. Фа Абдуррахим деген араб тилиндеги алым жазган. Бул алым десек 1933-жылы Индияда төрүлгөн. Араб болгон эмес, араб тилин жаңыдан баштап үйрөнгөн. Андан соң Аллах Таала илимине береке берип, мына ушундай араб тилиндеги белгилүү алымга айланган. Анда сөздү узатпастан баштай берсек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул китептин биринчи сабагы Ад-Дарсу деген сабак. Аль-Аввалу деген биринчи. Ад-Дарсул Аввалу. Биринчи сабак. Биринчи сабактын темасы Хаза, бул деген сөз. Эми биз кыргыз тилинде айтабыз. Бул үй, бул мечит, бул эшик, бул китеп, бул калем, бул ачкыч, бул парта, бул керебет, бул отургуч деп айтабыз. Араб тилинде болсо Хаза байтун, бул үй, Хаза масжидун, бул мечит, Хаза бабун, бул эшик, Хаза китабун, бул китеп, Хаза қаламун, бул калем, Хаза мифтахун, бул ачкыч, Хаза мактабун, бул парта, Хаза сарирун, бул керебет, Хаза курсиюн, бул отургуч деп айтабыз. Могу жерде ян үстүндө таштит бар. 2 я. Курсиюн болот. Жазылбай калыптыр. Кийинки бетте болсо суроо бергенди үйрөнөбүз. Хаза деген алдыда өткөнүбүздөй бул деген сөз. Эми ма деген суроо берүүчү сөз. Эмне деген? Ма хаза, бул эмне? Акылсыз нерселерди сурайбыз. Айырмасы жок, ал акылсыз нерсе жандуу болобу же жансыз болобу. Ма хаза дагы бир айтып кетчү нерсе, араб тилинде суроо берүүчү сөздөр дайыма сөздүн башында келет. Хаза ма деп сурабайбыз. Ма хаза, бул эмне? Ма хаза, бул эмне? Хаза байтун, бул үй. Хаза байтун, бул үйбү? Эми ушул эле хаза байтун деген сүйлөмгө башына а деген алып келсек, хамзаны, анда ал суроолуу сүйлөмгө айланат. Бул үйбү деп. Анын жообу эки түрдүүчү болот. Бул жерде жооп берип жатат. Наам, ооба. Хаза байтун, бул үй. Ма хаза, бул эмне? Хаза комисун, бул көйнөк. Хаза сарирун, бул керебетби? Ла, жок. Хаза курсиюн, бул отургуч. Хаза мифтахун, бул ачкычпы? Ла, хаза қаламун, жок, бул калем. Ма хаза, бул эмне? Хаза наджмун, бул жылдыз. Эми ушул сабактын көнүгүүлөрү. Биринчи көнүгүү бул жагында суроо берет. Ма хаза, бул эмне деп. Биз болсо бул жактагы сүрөттөрүнө карап жооп беребиз. Ма хаза, бул эмне? Ачкыч экен, жооп беребиз. Хаза мифтахун, бул ачкыч. Ма хаза, бул эмне? Китеп экен, жооп беребиз. Хаза китабун, бул китеп. Ма хаза, бул эмне?
Kalem eкен. Haza kalemun. Бұл kalem. Ma haza. Бұл emne. Eşik eкен. Haza babun. Бұл eşik. Ma haza. Бұл emne. Üy eкен. Haza baytun. Бұл üy. Ma haza. Бұл emne. Oturguç eкен. Жооп беребиз. Haza kursiyun. Бұл oturguç. Экинчи көнүгүү. Экинчи көнүгүүдө бизге ушул эле сүйлөмдөрдүн башына а дегенди кошуп суроо берет. Бул үйбү же бул мечитпи деп. Биз болсо ооба же жок деп жооп беребиз сүрөткө карап. Ахаза байтун. Бул үйбү? Үй эмес экен, мечит экен, жооп беребиз. Ла хаза масжидун. Жок, бул мечит. Ахаза мифтахун. Бул ачкычпы? Kalem eкен, ачкыч эмес экен, жооп беребиз. Ла хаза қаламун. Жок, бул kalem. Ахаза комисун. Бул көйнөкпү? Туура, көйнөк экен. Жооп беребиз. Наам, хаза комисун. Ооба, бул көйнөк. Ахаза najmun. Бул жылдызбы? Наам, хаза najmun. Ооба, бул жылдыз. Бул жерде үчүнчү көнүгүү. Үчүнчү көнүгүү десек, бул окуу жана жазуу. Икра вактук. Окуу жана жаз. Бул жерде аракеттери жок. Биз аракети менен окудук. Бул жерде болсо аракети жок эле окуй беребиз. Хаза мактабун. Бул парта. Хаза масжидун. Бул мечит. Хаза қаламун. Бул калем. Хаза сарирун. Бул керебет. Ма хаза. Бул эмне? Хаза курсiyun. Бул отургуч. Хаза байтун. Бул үйбү? Ла хаза масжидун. Жок, бул мечит. Ма хаза. Бул эмне? Хаза мифтахун. Бул ачкыч. Эми бул жерде болсо суроо берүүчү сөздүн экинчиси ман деген. Биз алдыда өттүк. Экиде алдыда ма хаза дегенди өттүк. Ма деген эмне, акылсыз нерселер. Бул эмне деп сураган билбейм. Аны бул жерде болсо экинчи суроо берүүчү сөз ман. Бул ким? Акылдуу нерселер. Кыскача түшүндүрүп айтканда адамдар. Ман хаза. Бул ким? Ман хаза. Бул ким? Хаза табибун. Бул даргер. Ман хаза. Бул ким? Хаза валядун. Бул бала. Ман хаза. Бул ким? Хаза толибун. Бул окуучу. Же болбосо студент. Хаза валядун. Хаза валядун деген сүйлөмгө эле аны алып келди. Ошондо эмне болду? Хаза валядун. Бул балабы? Ла хаза рожулун. Жок, бул киши. Рожулун деген киши. Бул жерде ма менен манды айырмалайбыз. Ма хаза. Бул эмне? Хаза масжидун. Бул мечит. Мечит акылсыз нерсе, ошон үчүн аны эмне деп сурайбыз? Ма хаза деп сурайбыз. Ма хаза. Хаза масжидун. Бул эмне? Бул мечит. Ман хаза. Бул ким? Хаза тажирун. Бул содагер. Содагерди ман деп сурайбыз. Бул эмне дебейбиз? Ман хаза. Бул ким? Хаза тажирун. Бул содагер. Иттин сүрөтү турат. Хаза кальбун. Бул ит дейт. Хаза кальбун. Бул итпи? Ла хаза киттун. Жок, бул мышык. Эшектин сүрөтү турат. Хаза химарун. Бул эшек. Хаза химарун. Бул эшекпи? Ла хаза хисонун. Жок, бул ат. Төнүн сүрөтү турат. Вама хаза. Жана бул эмне? Хаза жамалун. Бул төө. Короздун сүрөтү турат. Ма хаза. Бул эмне? Хаза дикун. Бул короз. Мугалим. Ман хаза. Бул ким? Хаза мударрисун. Бул мугалим.
жүзарчы. Ахаза комисун, бұл көйнөкпү. Ла хаза миндилун, жоқ, бұл жүзарчы. Тамрин деген көнүгүү. Бұл жерде десе төртбұрыштықтың ішінде танвиндин түрін жазып тұр. Мындай жазсақ та болады, мындай жазсақ та болады. Танвин эки тең туры, ушундай же ушундай жазылат. Андан соң иқра вактуб, окуу жана жаз. Ма хаза, бұл эмне? Хаза қаламун, бұл қалем. Экинчиси хаза кальбун, бұл ит. Ман хаза, бұл ким? Хаза табибун, бұл дарыгер. Хаза жамалун, бұл тө. Ахаза кальбун, бұл итпи? Ла хаза қиттун, жоқ, бұл мышық. Ахаза дикун, бұл қороз бұл? Наам, оба. Мына ушундай жөн гана наам деп коюу гана жетиштүү болот. Же болбосо наам хаза дикун деп кошумчалоо дагы жакшы. Бул жерде ахаза хисон, бул атпы? Ла хаза химарун, жок, бул эшек. Хаза миндилун, бул бет арчы. Ахаза валадун, бул балабы? Наам, оба. Ман хаза, бул ким? Хаза раджулун, бул киши. Эми бул жерде акпаратка бул сабактын эмнелери маанилүү, эмнелерин эске сактап, эске тутуп калуу керек, ошолорду бул жерге жаза кетсек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эң биринчи эле сабактын темасын жаттайбыз. Сабактын темасы эмне экен? Биринчи сабак деген бул хаза, бул деген сөз. Кыргыз тилине которгондо бул деген сөз. Хаза. Экинчи суроо берүүчү сөздөрдөн 3-тү өттүк. Суроо берүүчү сөздөр. Биринчиси ма, эмне деген суроо берүүчү сөз. Ма деген эмне? Экинчиси десек ман. Ман дегенибиз ким деген суроо берүүчү сөз. Үчүнчү суроо берүүчү сөз десек, үчүнчү суроо берүүчү сөзгө хамза. Мисалы хаза байтун десек, бул үй десек, бул үй десек, мына ушул сүйлөөнүн башына мындай кылып деген хамзаны алып келсек, анда бул сүйлөөнүн аягына суроо белги коебуз. Суроо берүүчү сөздүн үчүнчүсү ушул хамза. Ахаза байтун, бул үйбү? Болду. Буга эки түрдүүчө жооп беребиз. Эки түрдүүчө жооп беребиз. Бардык эле тилдерде ушундай болуш керек. Биринчиси, эгер чын эле үй болсо, айтабыз наам, оба. Наам. Наам, хаза байтун дейбиз. Оба, бул үй. Же болбосо, экинчиси ла, жок деп башка нерсесин айтабыз, туура нерсесин. Хаза масжидун, же болбосо мына ушундай. Бул биринчи сабактын негизги нерселери. Хаза, бул деген сөз, суроо берүүчү сөздөн үчөө. Ма, ман, а. Акылсыз нерселерди сурайбыз. Ма менен, ман менен акылдуу нерселерди. А деген сүйлөөнүн башына келет. Ошол сүйлөм суроолуу сүйлөмгө айланат. Жооп эки түрдүүчө болот. Наам же ла. Андан соң дагы бир зарыл нерсе, могул а деген хамза же болбосо ушул эле сөздүн ордуна хал деген сөздү алып келсек да болот. А менен хал экөө барабар. Экөөнүн айырмасы жок. Ахаза байтун, бул үйбү? Хал хаза байтун, бул үйбү?
عندلي جو نعم جل أولاد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.